غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Жаш балдарга эмне үчүн дем салабыз? Жаш балдарга дем салуу кайсыл учурларда болот? Негизи кичинекей жаш балдар кайсыл абал менен оорубасын, медициналык оорулар болсун же руханий оорулар менен оорубасын, ага дем салуу кажет болот. Көбүнесе уктай албай аткан учурларда, агрессия болгон учурларда, наоборот шалдыраган, аппетитин жоготкон же болбосо себепсиз эле ооруй берген бир учурлар болгондо жаш балдарга дем салуу керек болот. Жаш балдарга дем салганда кантип дем салынат? Анан ким дем салат? Жаш балдарга дем салууда негизи ата энеси өзү дем салыш керек болот жаш балдарга. Болгону кантип дем салынат деген сөз. Жаш балдарга дем салып атканда балаңызды ушундайдан алдыңызга алып отуруп, чекесин кармайсыздар. Бисмилла деп мындайынан акырын чекесине колун коюп, же болбосо төшүнө же жонуна колун коесуздар. Төшүнө, жонуна, чекесине колду коюп туруп, биринчи Фатиха деген сүрө бар. Ошону 7 жолу окуйбуз. Анан ар бир сүрөнү окуп бүткөндөн кийин чекесине үйлөп турсаңыздар болот. Деп мындайынан дем салганда үйлөйсүздөр. Экинчи Аятал Курси деген бар. Мындай кээ бир учурда жатка билбешибиз мүмкүн, бирок карап окуп дагы дем салсак болот да. Аятал Курсини дагы канча жолу? 7 жолу окуйбуз. Үчүнчүсү өзүбүз эле эң жакшы билген Ихлас деген сүрө бар. Кул хуаллаху ахад. Ошол Ихлас сүрөсү, Фалак сүрөсү, Нас сүрөлөрүн ар бирин 7 жолдан окуп, анан ар бир сүрөнү бүткөн сайын эмне чекесине ушундай кылып үйлөп дем салабыз. Дагы бир ыкма, үйлөгөндөн сырткары жондоруна дагы мындай кылып сүртсөңүздөр дагы болот. Ошол эле Фатиха, Ихлас, Настарды окуп атканда жонуна жаш балдарды мындай кылып сүртөсүздөр. Анан атайын жаш балдардын дуасы болот. Уиду би ауляди би калиматиллахи тамма мин кулли шайтани ва хаммати ва мин кулли айнин ламма деген дуаны дагы акырында 3 жолу кайталап дем саласыздар. Ошол эле ыкманы бала ооруган учурларда жана дайыма жатар алдындагы ушул ыкма менен дем салсаңыздар дагы болот. Анткени жаш балдарга дем салганда негизи ата эненин деми жаш балдар үчүн таасирдүү болот иншалла. Бирок кээ бир учурларда кандай болот? Кээ бир учурларда биздин ата эненин деми таасир бербегендей сезилиши мүмкүн, же болбосо оорулар күчөп кеткен. Көбүнесе руханий оорулар. Мисалы көз тийип болгондо, жин шайтан илешкенде, булар жаш балдар өзүн коргой албагандыгы үчүн кээде оорулар күчөп кетет. Ал учурда Куран менен гана дем салган устаздарга дем салдыруу зарыл болуп эсептелет. Андыктан балдарыңыздарды коргоңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.